Туғандар, біз пайғамбардың сүннеті деп біз емнелерді айтабыз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдың айтқан сөздері, ас-сунна ал-қаулия, сөйлеп айтылған сүннеті, ошондой эле ас-сунна ал-фи'лия, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзі жашоосунда жасаған, практикада көрсөткөн пайғамбардың жүрүш турушу бизге сүннет болуп эсептелет. Пайғамбардың мусулман адамдың жашоосунда таасири абдан чоң. Лақад кана лакум фи расулиллахи uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira. Allah айтып атат, пайғамбардың, Аллахтың елчисинде силер үчүн эң сонун үлгү бар. Албетте бул үлгү качан адамдын жашоосуна притворяться этиш мүмкүн. Качан мына ошол пайгамбардын үлгүсүн биз алып, пайгамбардын кадамдардын артынан ээрчип жашаганды биз колубуздан ошол качан келет ушул нерсе. Аллах айтып атат, Аллах акырет күндү үмүт кылган адамдар үчүн жана ошондой эле Аллахты көп эскерип жүргөн инсандар үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосуна карай турган болсок, пайгамбарыбыздын ушунчалык уялчактыгы, туугандар, пайгамбардын уялчактыгы баягы көшөгөнүн артында отурган жаңы келиндин уятындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай уялчак. Туғандар, бұл уят дегенде біз айтып атабыз, көптөгөн адамдын жагымсыз бир иштери болот. Адамдын табияты эгерде бузулбаган болсо, ошол жаратылыштан бул инсандын табияты бурмаланган болбосо, бул нерсени туғандар уятты кичинекей жаш балдардан баштап биз көрсөк болот. Бирок биздеги проблема ошол баалуулуктар бурмаланып калган кезде туғандар, инсан ушундай бир даражадагы бир акыбалга түшүп калат. Адам уялып, тартынып, намыстанып жүрө турган ошондой бир кандайдыр бир иштер менен адамдар уялыш биякта турсун, ошол нерсе менен адамдар сыймыктанып калат. Эмне себептен десе, бул адамдын акырындык менен, бирок стабилдүүлүк, постоянство менен адамдын жашоосундагы болгон образды акырындык менен талкалап бузуу менен келет. Кайсы бир эл болбосун, өлкө болбосун, коом болбосун, мына ошол коомду жок кылуу үчүн, ошол коомду артка тартуу үчүн туугандар, биз эч качан унутпашыбыз керек. Шайтан, иблис бул асман малакуттарында жүргөн, көп нерсени билген, периштелердин аламында жүргөн, бул дегени анын билими аябай жогорку деңгээлде болгон иблис. Мына ошол биздин душманыбыз. Ал биздин душманыбыз. Колунан келишинче мына ушул нерселерди бурмалап отуруп, мына адамдардын жашоосун бузганы адамдарга сиңдирет. Уят дегенде туугандар, мына ошол адамдын кээ бир поступоктору бар. Мисал айтайлык, адамдар көпчүлүк бар жерде, көчөдө адам бир кандайдыр бир действияны, бир кылыкты жасабайт, же бир сөздү сүйлөгөндөн уялат. Элдин көзүнчө жасабаган нерсени адамдын уяты боло турган болсо, бул адам өзү жалгыз калганда, жалгыз калган абалында дагы ошол нерсеге барбаш керек. Уят биринчи орунда сөзсүз түрдө бул Аллах Тааладан болгон уят, уялуу. Мусулман болгон адам, имандуу, момун мусулман, жараткан кудуреттүү Аллах Тааладан таква кыла турган болсо, мына ошол имандын ичинен деп, мына ушул уятты айтып атабыз. Адам Кудайдын акыларын ордуна кое албай, кемчилдик нерселерди эгерде ушундай ката жолдорду допускать этип ушундай кылып аткан болсо, албетте бул пенде Кудайдан уялыш керек. Пенде периштелерден уялыш керек. Периштелер дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошондой эле Аллах Таала Кур'ан Керимде бизге кабар берген аяттар бар. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Силердин үстүңөрдө жазып, сактап, көзөмөл кылган, сактап дегени мына ошол кыямат күнгө жазып, жакшы жаманды. Туугандар, Аллах башка бир аятында айтып атат: "Ма ялфиду мин qawlin illa ladayhi raqibun atid." Адамдын оозунан кандай сөз чыкпасын, имансыз капыр болсо дагы ошолордун айткан сөзү бар. Туугандар, билесиңер. Слово дейт, не воробей дейт бу. Учуп кетсе аны кайтып кармап албайсың. Адам бутунан чалынып кетиш, туруш оңой болот, бирок адам тилинен чалынганда турушу кыйын болуп калат. Ошон үчүн мына ушул ар бир пенденин рақибун атид, оң жана сол желкесинде турган периштелер бар. Бул периштелер жасай турган булардын иши болгону ар бир пенденин ошондой представленный Аллах тарабынан атайын дайындалган, алардын кызматы
болгон ушул нерсеге гана бөлүнгөн, ажыратылган. Бул дегени 24 саат бою пенденин жанынан узабай турган эки периште жакшылык жана жамандыгын сүйлөгөн сөздөрүн, булардын кылган иштерин жана ошондой эле туугандар, мынакей Аллах Таала айтып атат ушул жерде: "Я'ламуна ма таф'алун." Силердин кылып аткан нерсеңер билет дейт. Билет дегени демек ушул периштелерге Аллах Субхана ва Таала ошол пенделердин жүрөгүнө Кудайым достук берип койду, мүмкүнчүлүк берип койду. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Шариаттын адилеттүүлүгүнө көңүл буруңуз." Шариаттын адилеттүүлүгүнө. Адам эгерде бир күнөө иш жасаш ниети бул адамдын оюнда пайда болсо, чоң күнөө, кичинекей күнөө, ошол нерсени жасай турган ой бул адамдын жүрөгүнө келди. Ошол нерсени кылмакчы болду. Периштелер ошол адам жасамайынча же ошол тарабына кадам таштап аракетин жумшамайынча периштелер күнөөнүн болгон ниети үчүн жазбайт, ошол нерсени жазбай турушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтып атат: "Ниятул муъмини хойру мин амали." Имандуу адамдын ниети ал адамдын жасаган ишинен жакшы дейт. Бул эмне дегени, туугандар? Шариат мынакей ушундай адилеттүүлүгү, момун пенде жакшылык иш кыламын деп жөн эле ушул оюнда бир ниет пайда болгон үчүн периштелер анын жакшылык оюн, ниетин жасайбы, жасабайбы, ал адамга уже соопту периштелер жазып коет. Жамандыкты кылмайынча жазбайт. Бул биз үчүн шариаттын берген эң чоң, адам үчүн, мусулман үчүн берилген преимуществосы, өзгөчөлүгү. Эми ал нерсе тууралуу дагы көп эрежелер айтылган. Мисалы ошол ишти кылуу үчүн кандай кылыш керек? Адамдын попыткасы болот, башка болот. Мисалы бирөө проституткага барам деди, айтайлык бир зина кылганы, бир никеси жок, мисалы бир келинге барыш ниет болду эле, периштелер жазбайт турат мисалы. Жок, бул адам кийинип чыгып, таксини кармап, тойкунун үйүнө чейин барып, анан кийин добиваться этип, звонок кылып, эшигин такылдатты, бирок ачпай койду, бул кайтып келип атат. Кайтып келип атат дагы, мен бул нерсени кылган жокмун, эми бул нерсеге күнөө жазылбайт десе, чоң жаңылып жатат. Эмне үчүн дегенде, бул ал колунан келген жок, туугандар, өзүнүн колунан келген жок. Бул эгерде мүмкүнчүлүк болгондо, бул ошол нерсени жасамак. Жок, бул попытка кылды, барды, аракеттин баарын жумшады, бирок тиги эшигин ачпай койду. Туугандар, демек мына ушул уят дегенде периштелерден болгон уят дедик. Мына ушул эки периште ар дайым көзөмөл кылып жанында жүргөн үчүн жок дегенде периштеден уялыш керек. Туугандар, биздин шариятыбызда мынакей Аллах Таала Куран Керимде айтып атат: "Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум" деп. Аллах айтып атат: "Айткын, имандуу адамдарга көздөрүн жабышсын" деп, авраттарын сакташсын деп. Гаддул басар деп, туугандар, бул адамдын көзү уяттуу ошондой нерсеге көзү түшпөш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Бүгүн бизде мисалы общий баняларга барганда, бул илгери ушул Союз кезинен келген гигиенанын бир бөлүгү деп, мисалы таптакыр нижний белье же болбосо тряпкасы жок. Шариатта бул өзү арам деп айтылган. Эркек кишинин авратын көрбөш керек. Эркектин авраты киндиктен астына тизесине чейин эркектин авраты болуп эсептелет. Ошон үчүн жогору, тизеден жогору болгон шортаны дагы кийип жүргөн болбойт. Уят дегенде бул тыюу салынганда бир гана ушул аялдын авратына же болбосо башкаларга эмес, керек болсо ошол эркекти, аялдын денесинин авратын көрбөш керек. Эми инсан, албетте, адам бул баягы мойдон мая крепость дегендей, инсан өзүнүн үйүндө өзүн кеңири сезип, өзүнө комфортный болгон условияда жашаганы ар бир инсандын, мусулман адамдын өзүнүн акысы бар. Бирок ошондо дагы бул адамдын иманы, бул адамдын ошол жүрөгүндөгү болгон имандын бир бөлүгү болгон ошол уяты, бул инсанды таптакыр жылаңач үйдүн ичинде эч ким жок болсо дагы жылаңач жүргөнгө бул батынбайт. Эмне үчүн дегенде, туугандар, биринчи орунда албетте пенде Кудай көрүп турат деп, мына Аллахтан уялышы керек. Ошондой эле периштелерден дагы бул уялып, ошондой нерсени өзүнө позволять этпеш керек. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандан кийин могул сөзү кел. Инна мимма адрака нас мин калами нубуввати ал-ула иза лам тастах фасна' ма ши'та. Бухари хадис жинагында келген мына ушул сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ошол илгерки адамдардын эң биринчи эле ушул адамдарга жетип келген ушул чындык бир акыйкат бул: эгерде уялбасаң каалаганыңды жаса деди. Адамда уят болбосо каалаганын жаса деди. Бүгүн биздин
адамдардын ички ушундай руханий жактан болгон ушулардын ички маданияты, ички жан дүйнөсү ушунчалык бир разложенияга, моральный упадок болуп, бул ичинен разлагация этип аткан үчүн сөзсүз түрдө бул адамдын сырткы жашоодогу карманган жолу, ыкмалары ал адамдын жүрөгүндөгү нерсе негизине куралат. Уят деген нерсени жыйыштырып коет. Биз айтып коебуз, бети калың экен деп. Бети калың деп биз айтып атабыз, бирок чындыгында уят бетте эмес. Бирок бет дегенде ушул жүзмө жүз көрүшүп, ошол адамды көзмө көз көрүшкөндөн наглый ушундай бир баягы наглость второе счастье демекчи, ушундай бир наглость менен адамдардын ортосундагы жашоонун ушундай кетиши, албетте туугандар, бул моралдык деградациянын результаты. Ошон үчүн туугандар, Аллах Таала бардыгыбызга ушу ыймандуу болуп, жана ошондой уяттуу болуп жашаганды Аллахым бардыгыбызга насип этсин. Мына ошол Аллахтан, периштелерден жана ошондой эле туугандар адамдардан болгон адамдын уяты болуш керек, адамдардан болгон уяты болуш керек. Ошондой эле туугандар, бул адамдын уяты адам өзүнөн өзү уялышы дагы керек. Туугандар, бул чындыгында Аллах субхана таала Кур'ан Керимде "Ва иннака ла'ала хулуқин азим" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Аллах мактап атат. Сен эң али сонун укмуш бир кул мүнөздүү адамсың деп атат. Ошол нерсе бизде дагы ошол нерсеге биз стремиться этип, ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек. Элдердин көзүнчө жасабаган нерсени өзүң бир изоляцияга кирип туруп, таптакыр эч ким жок кезде ошол нерсени жасай турган болсоң, анда сен өзүң үчүн өзүңдүн өзүңө болгон сый урматың жок дегенди бул аңдатат.